Биз Батирде достор чогуу турабыз, тамак кылыш очередь. Алардын очередке келгенде бульон кошот экен. Составын көрсөм Россиядан чыккан экен. Болбойт, адал эмес деп тамакты бөлөк-бөлөк кылдык. Азыр орозо айы аларга кыжалатмын. Адал эмести жеп жатат деп, ошону бульонду айтып койсом болобу? Болот, айтып коюңуз эми, бул жеп эле койсун деп. Кээ бир ушундай кошмо бульондорду кичине даамы жакшы чыксын деп, ар нерселерди кошулгандар да көбөйүп баратат туугандар. Бул тууган караңыз, Алла Таала буйрук бергенде: "Кулу минат тойибат, я айюхар русул, кулу минат тойибат". Эй пайгамбарлар, адал пакизадан жегиле депчи. Пайгамбарыбыз ушул аяттын негизинде айткан, Алла Таала момундарга дагы, пайгамбарларга дагы буйрук берген адалдан жегенгечи. Эгерде алкым булгана турган болсо, дуа кабыл болбойт дейт. Ошон үчүн мулардын баардыгын эске алышыбыз керек. Гостиница курайын деген эле, ал жерде зына иштер болсо күнөөкөр болуп калбаймынбы дейт. Жок туугандар, эч кандай. Бычак жасап аткандар деле эмне анда күнөөкөр болуп калып, бирөөнү сайып күнөөкөргө шерик болуп калсам деп, анда бычак жасабай эле коюш керек анда. Андан машина чыгар, анда көп нерсени да чыгарбай жасабай эле коюш керек. Жок, гостиницадан бул ниет болуп атат, алхамдулилля. Зына үчүн курбай эле турасыз да сиз. Жакшынан. Бирок кээ бир учурларда кичине мындай ушундайга шектене турган болсоңуз, бекемирээк неме кылып койсо деле болот. Паспорт менен кээ бир жерлерде бар, мисалы чет мамлекеттерде аялыбы, же аял эмеспи, паспорттун карап неме кылып коет да, жөндөн жөнүнө деп. Мусапыр намазын окуу фарызбы, же сүннөт амалбы? Ушул тууралуу айтасызбы? Жок, мусапыр дагы туугандар фарыз намаздарды окуу фарыз эле болот. Албетте 4 рекеттүүлөр кыскартылат. Алла Таалам жеңилдик берген сапардын себебинде, багымдатта 2 рекет болсо, пешимди 4 рекеттин ордуна 2 рекет окуйсуз. Асырдын 4 рекетине 2 рекет окуйсуз. Куптандын 4 рекеттин ордуна 2 рекет окуйсуз. Караңызчы кандай жеңилдик берген. Витр важит окуйсуз, багымдатты сүннөтүн. Бирки сүннөттөрдү, пешим менен шамдын сүннөттөрүн убактыңыз болсо окуп коюңуз. Болбой калса окуй калсаңыз, эч кандай күнөө жок, кыжалат болбоңуз. Мен университетте окуйм, 2-курста. Сабактардан жетишпей жатам. Чогуу баарыңыздар дуа кылып коюңуздар. Алла Таалам кабыл кылсын, Алла Таалам кабыл кылсын. Да. Өтөкүнө түшүнүксүзүрөөк жазылып калыптыр. 5 убакыт намаз тургузганыма 2 ай болуп калды. Мындан 3 жума мурун түшүмдө жай намазым чайып алып атыптыр. Чочуп ойгонуп кеткен экенмин. Андан кийин дагы түшүмө акча терезеден кирип атыптыр. Анан Алла Таала берем десе ушинтип бере берет турбайбы деп атыптырмын. Ушуларды жоруп бериңизчи. Үйлөнөйүн деп кыз издеп жүрөм. Дуаңызга муктажмын. Алла Таалам 23-кө толдум дейт. Алла Таалам бактылуу кылсын, машаалла, бай болуңуз. Акчадан келип аткан болсо, иншалла, имандуу болуңуз. Классты бүтүп колледжге тапшырдым. Мен 9-классты бүтүп колледжге тапшырдым эле. Азыр окугум келбей калды. Медреседе окугум келип калды. Бирок бардык тууганым каршы. Эмне кылыш керек? Медреседе окусаңыздар болот, каякта болбосоңуз, кандай болбосоңуз дагы сөзсүз алек болуңуз, окуу менен же иш менен. Бекер жүрбөш керек. Бекер жүргөндө шайтан азгырат. Албетте медреседе окуп кичине билим алыңыз, өзүңүзгө жараша, келечегиңизге адал арамды билип, анан колледжде окуңуз. Мен ата-энем кичинемде ажырашып кетишкен. Ата-энем колунда өскөн жокмун. Атамдын туугандары биз менен катташ дейт. Мен катташкым келбейт. Ата-энем ажырашканда мени нарын сууга ыргытып ийгиле дептир. Ошон үчүн аларга катташкым келбейт. Эмне кылайын? Жок, андай кылбаңыз. Эми жаш кезекте тияк-бияк ар ким сөздөр деле болуп калышы мүмкүн. Ата-эне андай деп айтпайт. Кээде мисалы эми Кудай сактасын, шайтандын суусун арагын ичип алып айтып коюшу мүмкүн, бирок катташ керек. Кечиримдүү болуш керек. Рамазан айы өзгөчө. Кечиримдүүлүктүн айы, катташ керек дегендер. Эркектер суук өткөндөн дарыланыш үчүн майды же ысык грязды, ылайды клизма кылса болобу? Курортто простатитке каршы клизма кылат экен. Мүмкүнбү? Негизи ушул маселеге токтолуп койсоңуз болотпу же болбойбу? Жок, болот, иштегенбиз. Бул ден соолук үчүн да, ден соолугуңузга каратыңыз. Бирок орозо кармаган учурда ушундай дары май менен же болсо ылай менен клизма кыла турган болсо, анда орозо бузулуп калат. Ошон үчүн иншалла орозо бүткөндөн кийин мындай дарыланыңыз.
Лотерея ойноткон акыркы убакта көбөйдү. Жолукчандар, намазкандар да бар экен. Ошону айтып коюңуз. Жок, лотерея туугандар болбойт. Бул шариатта тыюу салынган кумарга кирет, бул деле арам. Дабба чыгышы биринчи болобу же күндүн батыштан чыгуусу? Дабба биринчи го, дабба тил арт деп коет туугандар. Бул кыямат күнүнүн чоң белгилери бар да, 10 белги. Ошонун бирөөсү жерден ушундай бир жаныбар чыгат, адамдардын тили менен сүйлөгөн да. Бул да ошо кыямат күнүнүн белгилери болот. Ал алдын болот. Мен медресеге окуйн дедим эле, бирок ата энем каршы. Мен эмне кандай кылып энем алсам болот, кеңешиңиз. Азыр мындай сабактарга катышып туруңуз, 5 вакыт намазга, анча-мынча киши дааватка чыгып туруңуз, ата энеңизге кызмат кылып, көңүлүн табыңыз да. Эң жакшысы, анан кийин уруксат алып, медресеге келиңиз. Ата эненин дуасы менен, ак батасы менен кеңешип кылыңыз. Да. Кандай адамдарга өлөрүнө 3-4 күн калганда өлүмү жөнүндө түш аркылуу аян келет. Мен билген 2-3 адам айтканын уккам. Мен өлүп калам окшойм деп, ошолор өтүп кетти. Алардын бирөө атам болчу дейт. Эми кээ бир адамдарга мындай түштө, кээ бир адамдарга ушундай сезип деле калат. Кээ бир адамдар капысынан өлүп калат. Бирок кандай адамдар деп бул жерде динибизди ажыраткан жери жок. Жалпысы эле айтып койду. Биз ислам динде ушундайбыз, дайыма өлүмгө даярбыз. Дайыма, себеп дегенде качан бул айтып келбейт да. Кандай болгон чакта дагычы. Бир дамыла айтты эле, үйлөнгөндө аялыңдын бутун жууп, ошол сууну үйдүн 4 бурчуна чачып койсоң, Алла жашооңдо береке берет деди эле. Ошол чынбы? Жо, мен буну билбейт экен, уккан эмесмин. Ошондой бар, ошонун пешенесинен кармап туруп дуа кылганы бар. Алла таалам иншалла ушундай бактылуулук берсин, ортобузга перзент, жакшы жашоо дегендей ишке карап туруп дуаңыздар. Вакыт болуп калдыбы? Мейли. Акыркы суроо кылайлы. Досубуз Кубанычбек уулу Келдибек өткөн жумада 26 жашында өтүп кетти. Дуа кылып коюңузчу. Алла таалам рахматын алып жайын жаннаттан кылсын. Күнөөлөрүн кечирип даражасын бийик кылып, туугандарына сабырдуулук, кайраттуулук берсин. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла бардыгыбызды, я Алла, дүйнө ахиретте бактылуу кылгын, эч бирибизди бактысыз кылбагын. Туткан орозолорубуз, кылган ибадаттарыбыздын бардыгын кемчилдиксиз кабыл кылгын, я Раббул Аламин. Өзүң ыраазы болгондой, өзүң буйргандай, өзүң жакшы көргөндөй, я Алла, ибадат кылганга баарыбызга жардам бергин. Кандай кимдин канчеттери болсо бардыгын орундаткын. Аллахым, эки дүйнөдө эч кимибизди коргулбагын, я Раббул Аламин. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар.